Бакиевди алып келүүгө кызыктар эмесмин. Бул тууралуу Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында, Беларусь тарап Курманбек Бакиевди берүүгө макул, бирок сотту ачык өткөрүүнү талап кылган. Жапаров Бакиевди алып келүүгө кызыктар эмес экенин белгилеп, чындап эле эски жараны чукпай эле коелучу деп ойлодум. Сот ачык болгондо деле күнөөлүүлөрдү соттош кыйын болот. Окуяга 10 жылдан ашып кетти. Кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кетти деген ал. Взрослому человеку может все-таки оставить детскую порнографию, мы должны запретить, согласен. Взрослый человек пусть сам решает, смотреть ему, не смотреть, под паролем каким-то хотя бы. Мындай кылайлым, баарын эле бирдей запрет кылыш керек деп ойлойм. Ал эми айтып атам го, эми ошончолук эле өлүп баратса таап алат ал. Сиз айткандай эле башка нерсе менен, дагы бир нерсе менен кирип алышы мүмкүн. Но в целом общий доступ болбошу керек деп атпаймынбы? Ну, не знаю, мы пытаемся всех нравственными сделать, а получается еще хуже, да? Саны күндөн жылдан жылга өсүп аткан бирден бир себептери мурда бизде да аялдар запка жеген аялдар кайрылчу эмес. Азыр жылдан жылга баардыгы билимдүү болгон себебинен аялдар сабасы аз чукап келет арыз менен. Андан сырткары не только аялдар, азыр жаш балдар да жазып баштаган азырча. Жаш балдардан ата энесине укугу бузулса келип ошолор да арыз менен кайрылат деген. Бул биздин сабаттуулуктун жогору болгондугу, ошого көңүл бөлүнгөндүгү. Эч кандай милиция органдарынын кызматкерлери кайдыгер карабайт. Ар бир болгон факт боюнча жергиликтүү бийлик, тийиштүү ведомстволор менен чогуу жумуштарды алып барат. Бул кишиге жүрөк жылайт. Бишкектин Киев көчөсүндө жайгашкан үйдүн 4-кабатындагы батирден өрт чыккан. Видеодон үстүнкү кабаттагы киши чакалап суу ташып, өрттү өчүрүүгө жардам берип жатканын көрүүгө болот. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да барган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден ыраазы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Дамыздарга рахмат. Айнеге көтөрүп, машалла, гигант. Эмнеге салайын деп отурмай. Машина. Японияда ысык аба үчүн айып пул салынат. 1-июндан тарта Япониядагы компаниялар кызматкерлерин ысыктан коргой албаса, $3475 чейин айыпка жыгылат. Өткөн жайда бир нече өлүмдөн кийин жаңы эрежелер киргизилген. Тагынуучу термометрлер, тыныгуулар, тез жардам. Курьерлер жана жумушчулар азыр вентиляторлору бар кийимдер менен жумушка чыгып жатышат деп айтылат маалыматта. Мына бек менен бар сөткө түшөм деп атпайсыздар айымдар. Ойлонуп көрсөңүздөр ал. Бекте азыр 20 жашта кыздар тегеректеп жүрсө. Аны сен 45ке чыгып алып жанына туруп алсаң, сен түртөт да, конечно. Чында мындай мен ошол сөткө түшөйүн деп аткан айымдар сиздерге эле мындай психологически өзүңүздөрдү ойлоп көрсөңүздөр туурабы? Ал күнүгө биягынан ырдап жакшы жаңырларды, сүйүү жөндөрларды ырдап чыкса, анан ошо жаш кыздарга жагып атса ал, bir gün oy bayke автограф берип койду, биягынан бирөө чыгып, бирөөсүн жетелеп алып, бирөөсүн күтүп тур деп аткан учурда анткычы. Анан сен 45ке чыгып алып барып кучактан böyle montele чабышып атсаң. Түртмөк турсун тип.